Даниэль Дордой базарында мырзалардын кийимин сатып иштеген кадимки сатуучу. Бирок кийим алууга келген кардарлар аны таанып, ал менен сүрөткө түшкөн учурларда кездешет. Бирок булар молодежный да, бирок сизге мода деле келиши мүмкүн. Молордон көрбөйсүзбү, кандай дейсиз? Айсыл жактан көрдүм эле, бир жерден көргөндөн көрдүм. Клиптерден көрүп калчу элем. Клиптерге тартып калган, бош болгондо. Бул жакта иштейм, курткамды түшүрүп берем көрүңүз. Анткени алар Даниэльди көптөгөн ырчылардын клиптеринен көрүшкөн. Мисалга алсак, Бегимай Карабаева, Совет Анаркулов, Жаныбек Наралиев өңдүү ырчылардын клиптеринде баш каармандардын ролун жараткан. Ырчылардын сюжеттик клиптерине жалаң эле актерлор же модельдер тартылышат деген түшүнүк бар. Ал эми жөнөкөй сатуучунун өң келбети уруксат берсе жана актердук жөндөмү болсо эмнеге болбосун? Бул өтө узак окуя. 2015-2016 мен iPhone телефон алгам. Биринчи телефонум болчу. Биринчи эмес, iPhone телефон болчу да. Instagramда көчүргөм, түшүнбөйт болчум. Instagramда көчүргөндө эле мен подписка эч нерсени түшүнбөйт болчум. Мен лентамда бүт кыргыз эстрадарчылар, бүт знаменитый адамдар Instagramда чыгып калчу да лентаманчы. Алар бүт бары знаменитый болчу. Ошондо туруп эле мен да аябай ошолорду көрүп знаменитый болом делгем. Актер болом дедим. Бирок актерго эме жок да, тааныштар связь жок болчу. Эмне кыларын билбей, модельный агентство кастингде көрүп калып, модельный агентствого баргам. Ал жакта 1,5 жылдай иштеп жүрүп, кийин уже связьдер көбөйүп, Элин Сыздыков клипмейкер менен таанышып, жардам берип атышым, клиптерге тартып баштадым. 18 жаштагы каарманыбыз 1-2 клипке тартылгандан кийин камера алдында эркин болуу үчүн актердук чеберчилик боюнча сабак алуу керектигин түшүнгөн. Сатуучу болуп гана чектелбестен Даниэль билимин тереңдетип, белгилүү актер болууну максат кылат. Мен азыр архитектурада окуйм. КГУстада колледжде 3-курс могу жылы буюрса жайында бүтүп ВШга киноиндустрияга тапшырайын деген ойлор бар. За границага азыр тилди үйрөнүп аткан учур. Кыргыз клиптеринин көркүн ачкан сулуу жигит тажрыйбалуу соодагер. Анткени бул тармакка ал 10 жашында эле аралашкан. Базарда да кызыктуу көрүнүштөр көп болот дейт Даниэль. Соода кылып отурганда келиптер келип эле байкабай, сен бир жерден көргөндөй болуп атам дегендер көп болот. Келиптер айтпай чыгып кетет, келиптер сизди клиптен көргөм деп айтып калат. Уялчак мүнөзүнө карабай Даниэль чыгармачылыкты, бизнесте жана билим алууну бирдей алып кеткен каарманыбызга бир гана ийгилик каалайбыз. Мен баары бир табам